Ысык көлгө келген чет элдиктер таштандыларды терип тазалап кетишти. Ысык көлдө чет элдиктер эс алган соң таштандыларды тазалап кетишти. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Аргентиналык режиссер Марсело Зиглер өзүнүн интернеттеги баракчасына жаратылышка эс алганы барып таштандыларды тапканын айтып берген. Биз бул жерге келип толтура таштанды жатканын көрдүк. Баарын бир жерге чогулттук да кетерибизде өзүбүз менен алып кетип таштандыга алып барып таштадык деген ал. Марсело Зиглер шериктери менен кошо Кыргызстандын ар кайсы жерлеринде роликтерди тартып жүрөт. Ал акыркы видеолорун ысык көлдөн тартып жүктөгөн. Откуда взяли мусор? Откуда? Исикуль. На озеро. Мы собрали все мусор, которые мы нашли. И... Да. Спасибо. Вы сами пожалуйста. откуда? В Аргентина, Бразиль, Эквадор. Эквадор. Да, Эквадор. Вот, Эквадордон, Аргентинадан келген коноктор көл жээктен машиналарына мусор чогултуп келип ушинтип таштап кетишти. Молодцы. Ушундай болуш керек. Айсель Кадырбекованын апасы: "Мен энемин, кызыма терс таасир эткен сөздөрдү ыраа көргүм келбейт". Кыргыз эстрада ырчысы Айсель Кадырбекованын апасы Дилбар Монокбаев аларга жазылган негатив комментарийлерден жүрөгү ооруп жаткандыгын айтат. Саламатсыздарбы кыргыз элим, кутман таң. Эртең менен аябай негатив комментарийлерди окуп жүрөгүм ооруду. Мен энемин, кызыма ушундай терс таасир эткен сөздөрдү ыраа көргүм келбейт. Кызым эч кимге катуу сүйлөбөгөн назик инсан. Мен сиздерге, сиздер окуган дуаңыздарга 2 жолу ыраазычылыгымды билдиргем. Эгерде ошол жазган ыраазычылыгымды окубасаңыздар, мен күнөөлүү эмесмин да. Сиздерден сураныч, негатив жазган инсандар. Сиздер мен жана кызым жөнүндө аябай жаман сөздөрдү жазып, мокумуңуздар кандыбы? Эмне маалымат уккуңуздар келди? Кызым ооба, ооруканадан аман эсен чыкты. Кудайга шүгүр. Реанимацияда иштеген бүт медицина кызматкерлерине таазим кылам. Кызымды 2 жолу төрөгөндөй болдум. Буюрса акырындап өзүнө келе баштады. Убакыт керек экен, сабыр кылып туруңуздар. Кызым интернет чукулап, бир нерсе жаза турган акыбалга келе элек. Салон жөнүндө жазгандарга жарнама кылбай кызың жөнүндө маалымат бербейсиң дегендерге. Салонду жарнама кылуу менин ишим. Эгерде иштебей туруп калса дагы айтмаксыңар. Энеси оозун ачып отурбай иштетпейби деп. Мен жардам бербесем, ким жардам бермегеле? Бизнести токтотсок артка кетет. Кызымдын ушунча эмгегин таштап кое албайм. Канча деген убактысын, нервин кетирип, жакшы ой тилек менен ачкан салон элге кызмат кылып, киреше алып келсе, кызыма менден жардам болот. Эч кимди балам деп сыздатпасын. Эгерде биз жакпай жатсак, биздин инстаграмга кирбей эле коюңуздар. Өзүңүздөрдүн да жаман нерселерди жазып, убактыңыздарды коротпоңуздар. Күнөөгө батпаңыздар. Дуа кылып, кызым үчүн сарсанаа болгонуңуздарга ыраазычылыгымды билдирем.